Саламатсыздарбы, урматтуу интернет сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы бир каарманыбыздын жашоосу тууралуу кеп кылабыз. Үйлөнгөнүбүзгө жарым жыл болду, бирок дагы деле жолдошум апасы менен жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар. Менин атым Нурила. Жакында 23 жашка толдум. Мен ата-энемдин 3 уулдан кийин көргөн кенже кызы болуп эрке чоңойгом. Ата-энем көл жергесинде чарбачылык менен алек болушат. Байкелерим өз алдынча күн өткөрүп калышкан. Баарынын тилегени менин бактым эле. Орто мектепти аяктаган соң борборубуздагы жогорку окуу жайлардын бирине тапшырып, студенттик жашоомду баштадым. Кыздар менен жатаканадан орун алып, бөлмөлөш кыздары менен ынак курбу болуп, кызыктуу жашоону баштадык. Жатаканадан да, окуу жайдан да бөлмөлөш 3 кыз шаңкылдап ар дайым шайыр жүрчүбүз. Бизге катарлаш тайпада узун бойлуу, келбети келишкен жылдыздуу, шаардык бала окуучу. Эмнегедир көпчүлүк менен көп аралаша бербеген, жакшы окусу да жулунуп, озунбаган бала болчу. Жанымдагы курбуларым анын мени карай бергенин айтып, тамаша арасында аны дайыма менин принципим кылып коюшчу. Башында маани бербей алардын кээбине баш ийкеп кое берчү элем. Бирок бара-бара өзүм да аны чын эле жактырып калгандай сезимде боло баштадым. Бирге өтүлүүчү лекциялар убагында ага астыртан көз салып олтуруп, анын да мага болгон жалындуу көз караштарын байкап калчу болдум. Замир экөөбүздүн кантип кыз жигит болуп калганыбызды түшүнө албайм. Айтор биринчи курста аяктобай жатып сүйүштүк да калдык. Замир башында көп сүйлөбөгөнү менен бара-бара ортобузда катылган сыр калган жок. Ал 1 жашка толо эле кезинде атасы жол кырсыгынан улам каза болуп калган экен. Апасы ошол бойдон турмуш жаңыртпай, жалгыз Замир үчүн жашап, тапкан ташыганынын баарын баласынын оозуна кармап, эч нерседен кем кылбай өстүрүптүр. Эне болсо Замирдин энесиндей болсун деп ойлочу элем. Азыр кейигеним, биз кыз жигит кези Замирдин мектепти аяктаганга чейин апасынын жанында жатып уктаганын, апасы жок тамак ичкенге ушул жерге келгени гана араң күнү баштаганы эч маани бербей уккан экенмин. 1 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп, бири-бирибизсиз жашай албачуудай чекке жеттик. Анан кеңешип олтуруп баш кошуу чечимине келдик. Замирдин апасы дароо макул болуптур. Ата менин апамдын кубанганын айтып жеткире албайм. Атасы жок өсүшү анын тагдыры экенин туура кабыл алышып, тойго кам көрүп жатып калышты. Баары ойдогудай өтүп, кайненем меймандарды тейлеп жүрдү. Бирок анын сууз жүзү чындыгында мага жага берген жок. Менин бир бутум кирип, бир бутум кире электе эле жактырбай карап, тымызын зирпилдеп мамиле кылышын көңүлүмдү заматта соотуп койду. Бирок Замирге эч нерсе билдирген жокмун. Ал болсо кадимкисиндей эле мени сүйүп карап, эркелетип, ошол эле маалда апасынын карегинен айланганга да жетишип жатты. Ошентип тойдун аякташы менен биздин кубанычыбызга да чекит коюлгандай болду. Кечинде кайненемдин көзөмөлүндө майда чүйдө иштерди кылып, болуп жатууга камынып калдык. Мен көшөгөйлүү бөлмөдө болчумун. Замир сырттан эми гана киргенде, артынан кайненем ашыгып биздин бөлмөгө кирип келди. Анан Замирге башы менен эшикти жаңдап көрсөтүп, "Жүрө кой, өзүңдүн ордуңа жатып эс ал" деди. Өзүнүн орду кайда? Түшүнгөн жокмун. Кайненем чыгып кетери менен Замир бетимден өптү да артынан жөнөдү. Оюмда экөө бир нерсени сүйлөшүп алышы керек болгонго деп Замирди күтүп жатып уктап калыптырман. Замир ал түнү жаныма жаткан жок. Андан кийинки 1 жума бою күндүз өз алдыбызча болуп калган кезде жанымда шынаарлап, жакшы кебин айтып, көңүлүмдү алганга болгон аракетин кылып жатты. Бирок экөөбүздүн башыбыз кандай бирикти дегенче кайненем жаныбызда пайда болот да мени бир ишке жумшай берет. А кечинде болсо жуп жатарга келгенде Замир апамдын бөлмөсүнөн кирип кетип, ошону менен чыкпайт. Артынан кирип барып чакыруу ыңгайсыз болгондуктан мен аны күтүп жатып уктап калуу адат болду. Тойга карата окуубуздан 10 күнгө уруксат алган элек. Ал убакыт өтүп окууга бара турган убагыбыз келген кезде кайненемдин күтүлбөгөн чечими чыгып, Замир окууну таштай турган болду. Замир окууда алдыңкы студент болгондуктан мен бул нерсеге таптакыр каршы элем. Чай үстүндө бирге билим алып алуубуз тууралуу пикиримди айттым. Бирок ал кичинекей кеп күтүлбөгөн жерден чоң чырга айланып кетти. Замир, апама каршы сүйлөйсүң деп мага бир тийди. Келгенден бери кайненемдин кагып силкендерине көз жумуп, жалгыз Замирге таянып, ал үчүн үн чыгарбай бар макул болуп атсам, анын бул кылыгы жакшы болгон жок. Ата-энеме чалып арызданып беймазага салгым келген жок. Курбуларым айтуудан намыстандым. Ыйлап басылуудан башка айлам болгон жок. Ошол күндүн эртеси окууга барайын деп камынып жатсам, Замир каршы болуп жибербей койду.
Эми сени мен билем. Менин айтканымдай болушу керек деген талабы менен дагы 10 күндөй сабактан калдым. Ушундай талаш тартыш, таарыныштар менен жаңы жашообуздун 2 айын жашап койдук. Замир болсо дагы деле менин жаныма жаткан жок. Ушундай күндөрдүн биринде кайненем чоң соода кылып келишибиз керектиги тууралуу айтып калды. Анын кебинен улам, өзүмдүн апам келиндерин ээрчите алып базарлап келгениндей экөөбүз барабызго деп ойлодум. Камынып чыксам эле кайненем уулу менен жөнөп баратыптыр. Менин акыбалыма болгон шылдың күлкүсүн жашыра албай, сен үйдү карап, иштериңди кыла бер. Балам менен өзүм эле барам деп кетип калды. Замирден бир ооз да кеп чыккан жок. Аны менен эле токтоп калбай 2-3 жолку туугандарын отко чакырганына да мени алып барбай коюшту. Аларга эмне шылтоо айткандарын билбейм. Иши кылып көтөрүнүп кетишти да кайра кубанып келип калышат. Замир болсо андайда мага ар нерсени айтып берген болот. Бирок ар дайым эрки энесине туушалуу. Оюндагысын кенен айтып сала албай чоочулап турган. Ошентип жарым жылдан бери эрди катын болуп бирге жатпай жашаганыбыз тууралуу бул үйдөгү үчөөбүздүн бирибиз да кеп баштай албадык. Ага мен да, Замир да көнүп кеткендей болдук. Бир күнү тайэжем отко чакырып калды. Мен тарап болгондуктанбы, бул жолу мени калтырып кете алышкан жок. Тайэжем эмнеге эмдигичи боюмда болбой жатканын сурап, ден соолугума кабатыр болуп көп нерсенин башын айтып өттү. Менин дартым кайда экенин ал кайдан билсин? Абдан ыза болдум. Ачылып айта сала албай унчукпай келе бердим. Ошол түнү Замирди апайсынын жанына жибербей туруп болгон бугумду айтып, ачуумду чыгарып алдым. Ал болсо башын жерге салып, унчукпай отуруп берди. Бир далайда барып гана мени боорунан кысып соротуп сүйөрүн айтты. Алдыда баары жакшы болот деди. Ушул мүнөттөрдө мен ага болгон сезимдерим өчүп баратканын сездим. Чын эле аялга көңүл буруп, жылуу мамиле кылбаса, андагы жакшы сапаттардын өчүшү бат эле экен. Анын өзүн күнөөлүү сезип алдымда шалдырап отурганына ушунчалык жийним келди. Улам сайын ошол эрезеге жеткирген апайсынын кебин эки кыла албасын. Апайсы ансыз бир да мүнөт жашай албасын. Апайсы ал үчүн кайра турмушка чыкпаганын кайталап айта бергени айланды кетирет. Айтор, ошол сүйлөшүүдө менин күйөөм апайсынын баласы экенине толук көзүм жетти. Акыркы үмүтүмдү кесип ал түнү да апайсынын бөлмөсүнө жатты. Жашаганыбызга жыл айлана электе жолдошума болгон ак сүйүүмдү кайненемдин кызганычы соолотуп баратат. Андан да маанилүү бала күтүү деген маселе эми кандай болот? Эмнеге боюмда болбой жатканын сурагандарга эми мен эмне деп жооп берем? Апасынын баласы болуп калган күйөөмдү кантип өзгөртсөм болот? Урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, эгерде кеп кеңешиңиздер болсо, мага айтып коюңуздарчы. Сиздерди терең урматтоо менен Нурила.